мына балды кандай кылып ошол акыркы сата турганга чейин даярдашыбыз керек. Же болбосо малды кандай кылып багыш керек да, ветврачтар кандай кылып ошол жерде бүт ветеринардык нормалардын баарын аткарыш керек. Ошол мал кандай таза болуш керек, кандай регламент эткетиш керек. Ал сөзсүз түрдө бул требование. Ошондой эле бизде лабораториялык кызматкерлер жетишпейт. Ооба. Регламенттин баары тең, ошол эле мисалы үчүн жер жемиштерди сатканга. Ал ошонун баарын билиш керек. Biz ушул регламенттин баары тең, ошол колдон келишинче биздин бүтүрүүчүлөргө сабак берип, андан сырткары ошол иштеп аткан айыл чарба тармагындагы иштеп аткан бизнесмендер болобу, жөнөкөй чарбалар болобу, аларга жиберип, биз практикадан өткөнгө ушундай салым кошуп атабыз. Бүгүнкү күндө дүйнөдө тамак аш коопсуздугу, анын ичинде биологиялык коопсуздук өтө актуалдуу. Статистика маалымдагандай, жер жүзүндө 41 мамлекетте 800 миллион адам ачарчылыкта жашайт. Биздин өлкө үчүн биологиялык коопсуздук өтө маанилүү. Мал жаныбарлардын ар кандай ылаңдары элдин саламаттыгына эле эмес, экономикага да кедергисин тийгизген заманда коопсуздукту камсыздоо башкы маселе. Андыктан ар бир мамлекетте биологиялык жана тамак аш коопсуздугун чечкен институт болууга тийиш. Улуттук агрардык окуу жай бул милдет аркылуу жөндөмдүү адистерди даярдаган атаандашсыз билим ордосу. Ар бир өлкөдө бул тамак аш коопсуздугун жана биологиялык коопсуздугун чечкен институттар болуш керек. Биздин эгерде өлкөнү ала турган болсок, ушул Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университети ушул биздин өлкөбүздө тамак аш жана биологиялык коопсуздукту чечүүгө жөндөмдүү болгон адистерди даярдап келет. Мисалга айта кете турган болсок, мисалга биздин өлкөгө өтө керектүү болгон агрономдор ушул жерде даярдалынат. Мал чарбасы боюнча адистер, зоотехниктер, ветеринардык врачтар, мелиораторлор, механизаторлор, ушулардын баары биздин өлкөдө тамак аш коопсуздугун чече турган адистер, технологдорду айтып кетсек болот да. Ошондуктан бул багытта биздин университет бир гана адистерди даярдабастан, ошону менен бирге ушул багытта илим изилдөө иштерин дагы жүргүзүп келет. Дүйнө күн сайын өнүксө, технологияда мүнөт сайын жаңылыктар жаралып, мезгил агымына жарыша арыш таштап жаткан доордо IT технология ар бир тармакта кулачын жайып, идиректүү илимпоздор алга оозуп жаңычылдыкка багытталууда. Окуу жайда IT технологияны колдонуу, дүйнөлүк тилдерди өздөштүрүүгө жаштарды үттөөдөн тажабайт. Балдар замандан, заманбап технологиялардан артта калбашы керек деген изги тилеги бар. Новосибирскте дайса Россияда катуу өнүккөн ушул айыл чарбасына цифровизация боюнча ушул проекттер атайын өзү келип кетти. Айыл чарба министрлигинин замминистри кабыл алды, ошол министрдин орун басары. Ошол чогуу кол коюп туруп, ошол ар бир тармакка айыл чарбасына ошол цифровизация боюнча биз консультативный центр бололу деп ушул ишти алып барып атабыз. Себеп дегенде келечекте биз IT технологияны эгерде биз жөн эле мисалы агрономду же болбосо гидротехникти даярдап IT технологиясын артка кала турган болсо, андай кесиптин дагы мындайча айтканда мааниси жок болуп кетет. Ошон үчүн ал ошол эле суу инженери, ошол эле эколог, ошол эле агроном же болбосо ошол эле технолог чет тилин билип, андан сырткары ошол компьютерди өтө жогорку деңгээлде өздөштүрүп алса, ал биринчиден өзүнүн да кызматын аткарат, экинчиден өзлөрүнө да иштешет да. Бул тармакта биз көп жумуш алып барышыбыз керек. Айыл чарба азыктарын өндүрүү жана кайра иштетүү технологиясы факультети. Зоотехния, балык чарбачылыгы стандарт боюнча адистерди даярдаган факультет 2017-жылы евро биримдиктин долбоорун утуп алып, логисттерди даярдаган лабораторияны ачышкан. Товарды экспортко чыгарууда логистикалык борбордун, анда жумуш алып барган логисттер менен технолог адистердин орду жогору. Жогорку квалификациялуу адистердин сапаттуу билими үчүн бул факультетте талапка ылайык шарт түзүлгөн. Бул жерде бардык эмелерде ошол логисттерди даярдаганга жеткиликтүү болгон современный эмелер бар, программалар бар. Андан бөлөк айыл чарба азыктарын кайра иштетүү боюнча дагы программалар коюлган. Андан бөлөк студенттер үчүн эң жакшы шарт түзүлгөн. Алар ушул жерден окуп, билим алып, өздөрүнүн дипломдук иштерин жазса болот, проекттерин жазса болот. Ошол жасаган иштерин 3D принтердин жардамы менен распечатка кылып чыгарышса болот. Бул лабораториянын аты жана мен айткандай виртуальный лаборатория дейбиз. Бул жерде процессти башка жерге барбай туруп эле 3D очкини кийип, ушул жерден өздөрү ошол процесстин ичинде жүргөндү, же болбосо ошол процесстеги иштердин баардыгын мындай толук
көрүп, кайсы жерде кемчилиги бар, же болбосо кайсы жерге кошумча киргизет, ошону студенттер атайын программанын жардамы менен үйрөнө алышат. Байкалбаганы менен балык чарбасы өлкөнүн агрардык секторунда өзүнүн ордун таап, аны менен алектенген ишкерлер билимин жогорулатуу, балык өстүрүүнүн заманбап ыкмаларын өздөштүрүүгө даллат жасап жатканы рас. Агрардык университеттин балык өстүрүү көргөзмө өндүрүштүк базасында форель жана карп балыктарын өстүрүү технологиясы үйрөтүлүп, студенттерге практика жүзүндө балык багуу сырлары ийне жибине чейин түшүндүрүлүп берүүгө толук шарт түзүлгөн. Тактап айтканда, бул багытты тандаган жаштар окуу жайды бүткөндө жогорку квалификациялуу адис болуп чыгаарына кепилдик бар. Кыргызстанда болгон традиционный жанакы радужный форель менен карп өстүрүү балыктардын технологический процессин полностью ушактан практика катары көрүшөт болот. Икраны инкубировать этип, бул деген икрадан чыккандан кийин малёктордон кийин товарный балыктарды ушул циклдары өстүрүү боюнча бизге практика түрүндө студенттерге сабак берилет.